Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар. Мен Ташбүй Жамиловна, элдик дарыгер, кыл тамырчы, фитотерапевт. Россиядагы Энio инженерия академиясын бүтүрүүчүсү, дүйнөнүн дарыгери. Ноокат районунун Караташ айылынан салам айтатам сиздерге. Бүгүн дагы бир дары өсүмдүк боюнча мен сиздерге маалымат берем. Кадимки эле койчу баштык пастушая сумка деп аталат. Аны биринчи жуулуп келип, тамырын жууп, андан кийин тамырын дагы жууп таза сууга. Андан кийин балта менен мынтип майдалап, сөңгү каттуу бычакка болбойт. Анан майдалагандан кийин көлөкө жерге кургатабыз. Кургатып, ушул кургатылганды 2-3 жылга пайдаланса болот. Бул чөп аптекада бар. Эми аптекада кандай шартта, кандай жерден казылып, балынып, кургатылганын эч ким кепилдик, гарантия бере албайт. Ошондуктан мен сиздерге дарыянын жээгинен, тоонун түбүнөн таза өскөн, ден соолукка жакшы жардамы тийген жерден терип жазып айтып атам сиздерге. Бул өсүмдүктүн дарылык касиети аябай күчтүү. Эң биринчи эле канды токтотуучу касиетке ээ. Иштен каны өтүү, мисалы үчүн ашказан жарасында, ичегин жарасында, же геморройдо кан агуу болсо канды токтотот. Мындайча айтканда тромбоциттик касиети аябай күчтүү. Анан кээ бир кыз келиндерибиз айыз келгенде аябай оорутат, ооруйбуз дейт. Же болбосо кээ бирөөнүкү графиктен эрте келет, же кеч келет, ар кандай башаламан келет. Ошого дагы жакшы бир өзүнүн таасирин тийгизет. Анан кээ бирөөлөрдүн айызы аябай нормадан көп келет, шабуулдап кан келет да. Ошону дагы нормага коет. Анан өт айдоочу касиетке, боорду жакшы тазалайт. Сууга өткөндө воспалениега ичсе да болот муну. Анан кээде адам себепсиз эле кусуп калат. Көңүл азып, кусуп калат. Ошондо да ушул жакшы. Иммунитетти көтөрөт, витаминдүү, опухолго каршы ичсе да болот. Канды тазалайт да, капилляларды дагы бекемдейт. Давленияны түшүрүүгө жардам берет. Циститке ичсе да болот. Негизгиси жана туберкулез болгондо кээ бирөөлөр кан кусат. Ушунда да ичирсе болот. Анан бөйрөктүн туберкулезуна жакшы бул. Мындан сырткары дагы бөйрөктүн таш пайда болуп калса, ошо ташты талкалап түшүргөнгө жакшы. Анан жатындагы фибриомага жакшы, аденомага жакшы, зат алмашууну жакшыртат, жүрөк кан тамыр системасына жакшы, ревматизмге ичсе болот, подаграга ичсе болот, табарсык шамалдаганга ичсе болот. Анан кээде мындай урунуп, жанчылып, эти көгөрүп калат. Ошол мезгилде дагы компресс кылып тартса жакшы. Анан мындай биз айтабыз го, хрящ деп коебуз, кемирчек же болбосо шили деп коебуз. Ушулар ооруксунганда ичсе жакшы, анан компресс кылып байласа да жакшы. Азыр көбүнчө жаш өткөндөн кийин кол, бут ооруп калат го. Анан ар кандай маздарды сүртөбүз биз. Анан ушул компресс кылып тартып, ушундай майдалап туруп тартып, анан настойкасын ичсе жакшы. Кемирчектин шамалдашына, кемирчектин обострение бергенине ушул жумшартат кемирчекти. Кемирчек катып калгандан басканда турганда кыйналып атпайбызбы? Анан бөйрөк түшкөндөй, жүрөк түшкөндөй, организм өзүнүн турган абалынан ылдый карап түшүп калат. Ошондой эле түз ичеги дагы түшүп, арткы тешиктен ичеги чыга баштайт да. Ошол мезгилде клизма кылып койсо, бекемдеп калат дагы, түшпөй калат. Кантип пайдалансак болот? Ушул эле чөптү кургатылганын 2 кашык алып, литровый банкага салып, айнек банкага. Анан үстүнө 200 грамм кайнатылган сууну куябыз. Куюп, суу ваннасында
15-20 мүнөт кайнатабыз. Суу ваннасы деген түшүнөсүздөр да, кичине кастрюлга кайнак сууну куюп, астына бир аз кичине материал салып туруп, үстүнө жана банканы саласыздар дагы. 15-20 мүнөт кайнатканда ушул банканын ичиндеги чөп дагы кайнаш керек. Алып, капкагын жаап 45 мүнөт тундуруп коюп коебуз дагы, муздатабыз. Анан сүзүп алабыз дагы. Ошол сүзгөндөн бир күндө 3 жолу тамактан кийин 30 мүнөттөн кийин ичебиз. Бир чоң кашыктан, аш кашыктан ичебиз. 10 күн ичип, 10 күн эс алып, дагы 10 күн ичип, 10 күн эс алып, 10 күн ичип койсок болот. Ал эми айыз келген мезгилде бир жума ичип койсо болот. Бир аш кашыктан тамактан кийин 3 жолу. Кимдер ичпеш керек? Боюнда барлар ичпеш керек. 18ге жашы толо электер ичпеш керек. Аллергиясы барлар ичпеш керек. Бала эмизгендер ичпеш керек. Анан бул чөп мындай нервти өтө тынчтандыргандан айдоочулар ичпеш керек, себеби уйкуга кетип калышы мүмкүн. Анан даярдалганды 2 күн гана ичиш керек дагы. 3-күндөн күндөн баштап дагы жаңы тундурманы пайдаланыш керек. Биздин Кыргызстанда завод, фабрика жок, нефти жок. Экология таза. Биздин чөп дүйнөдө эң таза чөптөрдүн бирине кирет. Мына аптекага барбастан ушул дары чөптөрдү пайдаланыңыздар. Эгерде мага сурооңуздар болсо, WhatsAppка кайрылыңыздар. WhatsApp номерим 0559 23 73 13. Комментарийга көпкө чейин жооп бере албасам, капа болбоңуздар. Менин убактым жок. Ар бириңиздердин эле корооңуздарда турат ушул өсүмдүк. Алып, майдалап, кургатып, баштыктарга салып, текчеңиздерге коюп алыңыздар. Көптөгөн ооруларга дары. Анан пайдалануу жолдорун айттым. Кантип даярдоонун жолдорун айттым. Өскөн жери талаларда өсөт. Баарыңыздар эле билесиздер муну. Кичинебизде шылдырак кылып ойночу элек. Ошо шылдырама дары чөп ушундай дарылык касиетке ээ. Аман болуңуздар, оорубаңыздар, тынч болуңуздар.